бул менин апамдын атамдын жанымда болуусу дейт да, ушундай ар түрдүү. Экономикалык таңкыстыктан улам кыргыз кыз келиндери чет жактарда мигрант болуп иштөөгө муктаж. Статистика тастыктагандай эркектерге салыштырмалуу мигрант аялдардын саны көп. Тактап айтканда 53% аялдар болсо, 47% эркектер түзөт. Чет жакта эмгектенип кыйынчылыкка кабылгандар жок эмес. Аны менен катар баар тапкандардын саны арбыганы сүйүндүрөт. Алар ысыкта, суукта эмгектенип өлкөнүн экономикасына салым кошуп, өлкөнүн өнүгүүсүнө көмөк көрсөтүшкөнү айтпаса да белгилүү. 2020-жылдын июнь айынан бери биздин Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын 6 айыл өкмөтүндө, пилоттук айыл өкмөтүндө ушул мигрант аял өнүгүү түркүгү деген долбоор ишке ашырылып жатат. Миграцияга дуушар болгон аялдарыбызды, кыздарды колдоо жана алардын айыл өкмөтүндө жасап аткан иштерин дагы ушул көп мындай кеңири аудиторияга жайылтуу да, мындай айтканда Кыргызстанга жайылтуу болот. Чет жакта жүргөн кыргыз мигрант аялдары иш менен бирге коомдук иштерге да активдүү катышып, өз демилгелери менен бир нече диаспоралык уюмдарды түзүп, көз тоёрлук иш менен алектенип келишет. Айзада Астанбек кызы Түштүк Кореядагы кыргыз жарандары тарабынан түзүлгөн Аманат коомдук фондунун өкүлү. Бул фонд Корея мамлекетиндеги кыргыз мигранттарын социалдык экономикалык жактан колдоо максатында 2014-жылы түзүлгөн. Бүгүнкү күндө 7 балдар үйүнө, 5 карлар үйүнө жана жүздөгөн жардамга муктаж боордошторго көмөк көрсөтүшкөн. Түштүк Кореяга негизи мен 2014-жылы баргам. Эл катары эле мигранттар катары эле барып, иштейин деп барып, окуйн деп баргам. Барып айыл жактан аябай кыйынчылыкка кабылдым, алдап кетишти, көп кыйынчылыктарда жүрдүм. Анан бара акырындан өзүмө келип, кара жумуштарда иштедим биринчиден. Биринчи барганда кара жумуштарда иштеп, полияларда иштедим, жүзүмдөрдө иштедим, шиктаң деп коет, аякта кафелерде иштедим. Итишак жуудук, официант болдук, ошентип иштеп, анан акырындан жолубузду таптык десем болот. Мигранттарды колдогон долбоор аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү менен бирге миграцияга болгон муктаждыкты басаңдатуу максатын көздөйт. Ага карата миграциянын агымы көп болгон 6 айыл өкмөттөрүндөгү 20дан ашуун жергиликтүү активисттердин демилгесинин негизинде социалдык экономикалык программаларды иштеп чыгуу боюнча грант түзүлгөн. Кээ бир жерлерде айыл өкмөттөрү бул социалдык экономикалык өнүгүү пландарын уже бекитишти. Азыр эми элдик общественный слушаниялар менен эле айылдык сессия калды. Буюрса ушулар өтсө, анан биздин акыркы бул ПСР деп коет орусчасы, социалдык өнүгүү пландарын бекитүү максатында бизде мини гранттар бар. Ошол ар бир айыл өкмөткө 230 000 сомдук мини гранттарды колдойбуз. Андан тышкары дагы 3 мини грантты даярдап турабыз. Ар бир айыл өкмөт бирден мини грант болот. Андан тышкары дагы 3 мини грантты ошо долбоорлоруна жараша карап туруп ошолорду каржылайбыз. Бул ушул түзүлгөн социалдык экономикалык пландарын бекитүү, ошол бул долбоорлор дагы ошол аялдарга, кыздарга миграцияга тиешелүү болгон долбоорлорду колдойбуз. Маалымат үчүн айта кетсек, долбоор Бириккен Улуттар уюмунун Тынчтыкты куруу фондунун каржылык колдоосунда. Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду тарабынан жана башка бир нече чет элдик донорлор менен биргеликте жүзөгө ашырылууда. Улзат Байырбекова, Жаныбек Эгембердиев, СТВ.